Кыргыз Республикасынын президенти мөөнөтүнөн мурда шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүнү уюштурууга шайлоо комиссияларына көмөк көрсөтүү максатында Ош шаарында жыйын өткөрүлдү. Бул маселени вице-премьер-министр Максат Мамытканов, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова Ош шаарынын жана облустунун активі менен талкуулашты. Кандайдыр ошон үчүн аларга дагы Шайлоо таза жана ачык өтүүгө бардык аракеттер көрүлөт. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов кошумчалагандай, мыйзам бузуулар байкалган учурда укук коргоо органдары ыкчам жана кечиктирилгис аракеттерди көрүүсү зарыл. Мында өзгөчө көңүл шайлоо тилкелеринде жарандардын коопсуздугун камсыз кылып, административдик ресурстардын колдонулушуна жана шайлоо комиссияларына басым кылууга жол берилбөөсү керек. Мынакей шайлоону өткөрүү боюнча өкмөттүн тарабынан түзүлгөн штабтын отуруму жүрүп атат. Биякта деген штабта чогултулган жетекчилердин алдында, шайлоонун алдында жана шайлоо өткөн убакытта дагы шайлоонун эртеси күнкү болгон бүт жасала турган иштер боюнча, уюштуруу маселелери боюнча жана камсыздоо боюнча маселелер каралып, буйрутмалар коюлуп атат. Эң негизгиси бул шайлоо деген ачык, таза, акыйкаттык менен өтүш керек деген талап коюлуп атат. Мурунку шайлоодо тазалыгына күмөн жараткан форма 2 арызы эми колдонулбайт. Бирок шайлоочулардын укугун сыйлап, алардын жашаган жери боюнча каттоо жана биометрикалык каттоодон өткөрүү маселеси колго алынат. Анын алкагында натыйжалуу иш-аракеттер көрүлө тургандыгын БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. Бирок көп эле шайлоочулар мурда форма 2 менен ушул шайлоо катышкандар, өздөрүнүн адрестерин өзгөрткөндөр, бул шайлоочулар чындап эле муктаж ушул шайлоо адресин өзгөртүүгө. Ошондуктан биз азыр ар бир категория боюнча өзүнчө иш-чараларды иштеп чыгып атабыз. Өкмөт менен бирдикте биз жанагы айрым жарандарыбыздын укуктарын четтетпөө максатында айрым категориялар боюнча иш-чараларды иштеп чыгыш керекпиз. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону өткөрүү боюнча Ош облусунда дагы атайын штаб түзүлдү. Учурда шайлоочулардын тизмесин аныктоо иштери жүрүүдө. Аталган штаб билдиргендей, облустун аймагында 506 шайлоо участкаларында көрнөк жарнак илинип, керектүү жабдыктар менен камсыз болушат. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы тарабынан бекитилген календардык пландын негизинде иш алып барылууда. Булар тууралуу шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Ош облустук штабынын жетекчиси Ахматжан Махамадов айтат. Шайлоочулардын тизмеси такталып атат. Ал сөзсүз өзгөрүүлөр болот, билесиңер эми мындай эмеде. Анан кийин бүгүн ар бир такталып, өткөн мезгилде биз жаңы кошумча да ачылган участкалар, сиз айткан абдан туура. Бул негизиден база даяр эле. База даяр. Ошон үчүн эми өзгөчөлүгү буну силер массалык маалыматтардан окуп атасыңар. Кошумча бир эки маселе кошулушу мүмкүн. Ал өзүнчө бюллетень менен баягы мамлекеттик түзүлүш боюнча, анан жогорку кеңеш маселелери боюнча бар, аны окончательный конституционный кеңешме берилет. Учурда өлкөдө коронавирустун коркунучу сакталуу боюнча калууда. Мындан улам өнөктүктө санитардык нормаларды сактоо дагы маанилүү. Кезексиз шайлоо өткөрүүгө даярдык көрүүнүн иш пландары боюнча вице-премьер-министр бир катар тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, Максат Мамытканов шайлоо өткөрүү штабынын жетекчиси болуп дайындалган. Ал эми БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова ага тең төрага. Азамбек Пазыл, Биринчи радио, Ош.